100 күн аралыгында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтыруу жана жөнөкөйлөштүрүү жаатында бир катар иш-чаралар аткарылды. Атап айтканда, жарандардын айрым категорияларына ID паспортторду аксыз берүү боюнча өнөктүк жүрүүдө. Унаа каражатын аксыз каттоого болот. Биометрикалык чет элдик паспортторду берүү башталды. Унаалар боюнча алгачкы калкты тейлөө борбору ачылды. Унаалардын электрондук паспорту тутуму ишке кирди. Open Space форматындагы 7 жаңы калкты тейлөө борбору ачылды. Ишкерлерди тейлөө борбору ишке берилүүдө. Курулуш документтерди берүү боюнча электрондук тутум иштөөдө. Санарип аймак алкагында 452 айыл өкмөтү тутумга кошулду.